Салам достор, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга бүт керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Видеолорго аябай көп комментарий калтырып атасыңар, аябай көп суроолорду берип атасыңар. Анан бүгүн эң көп келген суроого жооп берейин дедим. Эң көп келген суроого видео тартайм дедим. Өзүбүздү кантип сүйдүрөбүз? Бул аябай актуалдуу тема. Ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Эмнеге бүт жагынан топ келишкен айымдар жалгыз калат? Эмнеге кээ бир эркектер аялдары суп-сулуу болуп мөлтүрөп турса дагы башка аялга кетип калат? Эмнеге аялы сулуу, жашнакай болуп турса дагы эркек ага жаман мамиле жасап көңүл бурбайт? Албетте, бунун жообу бир эмес, бунун жообу көп. Ситуациялар ар кандай. Бирок жалпысын анализдесек, биринчи биз өзүбүздү анализдегенди үйрөнүшүбүз керек экен. Өзүбүздү анализдөө бул кандай? Бул биздин жакшы жана жаман жактарыбыз. Эмнеге биз ушул моментте мындай кылдык? Эмнеге тигиндей моментте мындай кылдык? Мен кандаймын деген суроого жооп берүү. Дагы бир түшүнүк инфантилизм деген түшүнүктү бүгүн түшүндүрүп берем. Инфантилизм деген эмне? Көбүнчө ошо мен жаңы эле айткан ситуациялардын баарында айымдарда ошо инфантилизм болот. Инфантилизм бул биздеги кичинекей кезибиздеги калган кичинекей кыз, кичинекей бала өсүп чоңоюп, бирок биз ошо кичинекей кыз сыяктуу ойлонууну токтотпойбуз да. Биз ошол кичинекей кыз сыяктуу элге мамиле жасайбыз. Кичинекей кыз сыяктуу өзүбүздүн эмоцияларыбызды билдиребиз. Ошондой ой жүгүртөбүз. Биз өсүп чоңойбой ошол кичинекей кезде калган бул инфантилизм деп коет. Ооба, мүчөлөрүбүз чоңойт, колдорубуз, буттарыбыз, баштарыбыз, мээбиз чоң эле адамдын жашоосу менен жашайбыз, бирок жашоого болгон мамилебиз ошо кичинекей бала кезибиздегидей калат. Мисалы, кыздардын көбү азыр турмушка чыгып, эртерээк чоңоюп, турмушка чыгып, бай эркекке тийип, анан жыргап жашайм деп ойлойт. Бул инфантилизм. Анткени эч качан сенин жоопкерчилигиңди, сенин өмүрүңө жоопкерчиликти, сенин тагдырыңды башка бир адам чечпеши керек. Өзүнүн өмүрүн, өзүнүн жашоосун полностью башка бир адамга берип туруп, өзүм эч нерсе ойлобойм деген адам бул инфантильный болгон адам да. Ол жок эркелөө, ол жок таарынуу, коркутуу, бул дагы инфантилизм. Эки чоң адамдын, эки эркек менен аялдын турмуш курууда болгон мамилеси бул эки партнердун мамилеси болуш керек. Партнер деген эмне? Бул бири-бирине тең мамиле кылыш керек, тең жоопкерчиликти алыш керек. Анын жоопкерчилигин сиз билишиңиз керек. Ал сиздин жоопкерчилигиңизди билиш керек. Бири-бириңерге сыйлоо, урматтоо, бири-бириңерге аяр мамиле кылуу. Мына бул тең мамиле. Өзүңөр каалаган эмес, эл каалаганы менен жашап, тиги эмне дейт, бул эмне дейт, эл эмне дейт деген кыргызда мындай жалпы түшүнүк, бул дагы инфантилизм. Биз качан жашоодо тажрыйба алып, ошо тажрыйбаны өзүбүзгө керектүү болуп пайдаланып, жашоого болгон көз карашыбызды, мамилебизди өзгөртсөк, мына ошондо гана биз чоңоебуз. Ошондо гана биз чоң адам болобуз. Ошондо гана биз мырзалар менен, эркектер менен стабилдүү мамиле түзө алабыз. Болбосо өмүр бою ошо жыгылган жерибизге кайра жыгылып, өзүбүздүн жүрүш турушубузду анализ кылбай, кайра эле кетирген каталарыбызга кайра эле чалынып, кайра эле ошол каталарыбыз кетире беребиз. Чоңоелу айымдар. Экинчи бул жалкоолук. Бул оокат кылуу дагы жалкоолук эмес. Ооба, оокат балким тың эле кылат, баарын тыңдырат. Бирок, мисалы, үй бүлөдө экөө тең жаш кезде үйлөнүп, анан бирөө өсүп, чоңоюп, билими чоңоюп, жашоодо болгон тажрыйбасы чоңоюп, эл менен болгон мамилеси өзгөрүлүп, а бирөө болсо ошол бойдон калса, өспөй, чоңойбой болгондо, мисалы, ошол эле үй оокаты менен болуп, экөөнүн ой жүгүртүүсү эки бөлөк болуп калат. Экөөнүн жашоосу эки бөлөк болуп калат. Албетте ал адам бири-бири менен сүйүүдө мындай ошол бойдон, мурдагы бойдон жашай албайт. Кээ бир айымдар өзүн өстүргүсү келбейт, өзүн чоңойткусу келбейт.
өзүнүн үстүнө иштегиси келбейт. Бул денеси тууралуу деле айтып атам, мисалы ошол эле спорт деген деле бул дагы аябай бир оор нерсе да. Кээ бир айымдарга мен баягыда аябай тикток тарткам, эртең деп койгом. Бул дагы жалкоолук. Ошондой эле мээсин дагы өстүргүсү келбейт. Курстарга барып, мисалы тил үйрөнүп же жаңы бир нерсе үйрөнүп, ошол эле жаңы рецепттерди үйрөнүп, үйгө кандай бир жаңы жасалгаларды, үйдүн интерьерин жаңыртайм деп, мындай эч бир аракет жасабаган адам бул жалкоо адам. Ошондой айымдарга да жашоодо абдан кыйын болот. Үчүнчү бул мисалы ооба айымдар кээ бири өзүнүн үстүнө иштейт, ооба мындай жашоону терең мааниде түшүнөт, адамга туура мамиле кылат, бирок жанындагы болгон партнеруна көнүп калыппы же бир коркуу сезиминенби же дагы кандай жашайм, жашоом кандай болот, балдарым кандай болот же башка бир себептерденби кол үзе албайт да. Ал партнеру аны сыйлабаса дагы, аны көтөрмөлөп, анын баркына жетпесе дагы, аны сүйбөсө дагы, ага жакшы мамиле кылбаса дагы, болбой эле өмүр бою ошо менен жашай берет. Же ошо жаман көргөн жумушунан коркот кеткенде. Канча деген менин коллегаларым бар, врачтар бар. Кеткиле, эмне кыласың мындай кичинекей акчага иштеп? Силерди сыйлабаса, мисалы, силер иштеген коллективде сыйлабаса, жаман врач эмес, бул негизи эле айтам да, жаман көргөн, үйдөн кеткенден корккон адам, ошо мамилени үзгөндөн корккон адам, жашоосунда туура эмес болуп аткан нерсеге чекит койгондон корккон адам эч качан ийгиликке жете албайт. Эч качан өзүн сүйдүрө албайт. Ошон үчүн кээ бир учурда өзүңөргө ишенип, ошол туура убакытта туура чекитти койгонго аракет кылыш керек. Мына айымдар, өзүбүздү кантип сүйдүрөбүз деген биринчи өзүбүздөн башталат экен. Өзүбүздү өзгөртсөк, өзүбүздү анализдесек, ошо инфантилизм, жалкоолуктан айрылсак, өзүбүзгө ишенсек, биз өзүбүздү сүйдүрө алабыз. Эгерде бунун баары четке каксак, бизди эч качан эч ким сүйө албайт. Анткени биз өзүбүз сүйбөйбүз. Видео жакса сөзсүз лайк койгула, бөлүшкүлө видео менен, анан комментарийде өзүңөрдүн оюңарды жазгыла.